Кутман таң достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде кезектеги таңкы аштардын бири аябагандай даамдуу панкейкилерди жасайбыз. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач 170 грамм эленген унга 1 чай кашык разрыхлитель жана чай кашыктын учуна бир аз туз кошуп, кургак азыктарды жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми башка идишке суюк азыктарды аралаштырып алабыз. Бир жумуртканы чагып, бир аз чалып, 250 мл сүт куябыз. 4 аш кашык кумшекер жана 40 граммдай эритилген ак майды кошобуз. Өсүмдүк майынан 3 аш кашык кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырабыз. Андан кийин кургак азыктарды 2-3 бөлүп салабыз. Бүртүкчөлөрү жок болуп, тегиз абалга жеткенче жакшылап аралаштырабыз. Мына ушундай суюктукта камыр болот. Эми табаны алдын ала ысытып, ортоңку отко коебуз дагы. 2 аш кашыктан камыр куюп, эки жагынан ортоңку отто кызарта бышырып алабыз. Куймактардын үстүндө мына ушундай тешикчелер пайда болгондо, демек алды бышты которо берсек болот. Ар бир панкейк бул жол менен 1-1,5 мүнөттө бышат. Даяр болгон панкейктерди мына ушундай мөмө жемиштери менен жана каймак, бал менен берсек аябагандай даамдуу болот. Мен бүгүн коюлатылган сүт менен бердим. Достор, эгер бүгүнкү видео жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.